Саламатсыңарбы балдар? Жакшы эс алдыңарбы? Анда бүгүнкү ийримдин темасы техникалык билим жана жаш конструктор. Ийримдин максаты физика менен техниканын байланышынын негизинде кыймылдуу нерселерди жасоо, окуучуларды кесипке багыт берүү. Балдар, өткөн сабактарда, өткөн ийримде көптөгөн нерселерди билгенбиз. Буга чейин дагы силер физика боюнча, физика, техника, механика боюнча өткөнсүңөр. Эми механизм, техника, машина, курулуш алар бири-бири менен эмне экен? Байланышта экен. Мына бул жерде электр менен анан кийин колдон жасалган механикалык ар кандай буюмдар жасоого болот. Мына бул жерде көрүп турасыңар. Күкүрттүн данынан жасалган заманбап үй. Демек ушундай макеттерди жасап үйрөнөбүз балдар. Поездду жасаган окуучулардын эмгеги, бул силердин эмгегиңер балдар. Мондай жыгачтан жасалган буюмдар, могу дронго окшогон атайын учуучу нерселерди элестетип жасалган. Биз иштеп атабыз, машиналарды жасап атабыз, тегирмен жасаганга аракет кылып атабыз. Могу окуучулардын иштеп аткан учуру. Мында электр тогу менен музыка, свет, музыканын жардамы менен свет күйүшүн жасап атышат. Мына жерлерде дагы ошо ар кандай нерселерди жасап үйрөнүп аткан кезеги. Монда атай жасап ошол үйдү бүтүшкөн. Бул жерде болсо жыгачтан жасалган арабачалар. Булардын баардыгын балдардын жасаган эмгеги. Булар атайы топтолгон ар кандай нерселерди жасап койгон буюмдар, нерселер. Бул да ошондой. Дрон жасап учурганга аракет кылып атышат. Балдар, ошентип ар бирибиз ушу техникалык нерселерди жасап келечекте каалагандай машина жасап алсаң болот, араба жасасаң болот, ошондой эле керек болсо самолетторду жасаганга дагы мүмкүнчүлүгүңөр болот. Балдар, ушуну менен сабак аяктап атат. Кийинки сабакка силер фантазияңар боюнча нерселерди жасаганга өнүгөсүңөр. Анан ошол ишиңерди көрсөтөсүңөр. Ушуну менен сабак аяктады балдар. Саламатта болгула.